Сухай Батыр көчөсү 15-1 дарегинде жайгашкан ресторанда 15 жана 18 апрелде кыз узатуу болгон. Дүйшөмбүдөгү коноктордон 27, бейшембидеги меймандардан 12 адам ооруканага кайрылган. Массалык уулануунун себептерин аныктоо максатында плансыз текшерүү жүргүзүлүп, лабораториядан текшерүү үчүн тамак аштан жана суу аккан жерлерден үлгүлөр алынган. 39 кызматкер медициналык текшерүүдөн өткөрүлүүдө деп айтылат маалыматта. Ошондой эле ресторанга 13 000 сом айыппул салынып, иши токтотулду. Бишкекте милиция чет элдик жарандар уюштурган жашыруун оюн жайын аныктады. Ички иштер министрлиги билдиргендей, кумар оюндарын ойночу жай караоке атын жамынып чектелген чөйрө үчүн иштеп келген. Кылмыш жаза кодекстин мыйзамсыз кумар оюндарын уюштуруу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө ал жерде 20дан ашык чет өлкөлүк жаран жана 13 кыз болгон. Алардын биринин жашы жетелек экендиги аныкталды. Мындан тышкары оюн столдору, акча жана фишкалар табылган деп айтылат маалыматта. Жашыруун оюн жайынын 40 жаштагы жана 39 жаштагы администраторлору кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Мандатын тапшырган Эмиль Жусуповдун ордуна Жогорку кеңешке Советбек Рустамбек уулу келди. Бул боюнча маселе БШКнын 22 апрелдеги күн тартибинде каралып, жаңы депутатка күбөлүк жана төш белги тагылды. Эске салсак, Ишеним партиясынан шайланып келген Эмиль Жусупов өз арызы менен мандатын тапшырган. Жусуповдун мындай чечиминин себеби айтылган жок. Советбек Рустамбек уулу жеке ишкер, 2019 жылы алыш күрөшүнүн вице-президенти болгон. Өкмөттө балдар арасында кызамык оорусу боюнча абал талкууланып, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов саламаттыкты сактоо министрлигине кызамыкка каршы эмдөө иштерин күчөтүүнү тапшырды. Байсалов өлкөдө эпидемиологиялык абал боюнча тиешелүү мамлекеттик органдар менен кеңешме өткөргөн. Анда 17 апрелге карата алынган маалымат боюнча 8209 бала кызамыкка кабылгандыгы белгиленди. Алардын 37,5% ата-энесинин каршылыгынан улам эмдөөдөн өткөн эмес. Кызамыкты жоктуруп алуу учурларын болтурбоо үчүн бардык медициналык мекемелерде санитардык коопсуздук чараларын күчөтүү зарыл. Саламаттыкты сактоо министрлиги балдарын оор жугуштуу илдеттерге каршы эмдетүүдөн баш тарткан ата-энелердин жоопкерчилигин күчөтүү боюнча сунуштарды берип, коомчулук менен иш алып барышы керек, деди Байсалов. Жыйындын соңунда тиешелүү мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына профилактикалык жана эпидемияга каршы иш чараларды күчөтүү тапшырмасын берди.